Улуттук банк жалпы жөнүнөн эртерээк кыймылдасаңыздар болмок экен. Ну вот сегодня мошенники идут, наверное, наперед всех сотрудников, да? Улуттук банк шылуундук фактылардын алдын алууну эртерээк баштаса болмок. Бул тууралуу депутат Медербек Алиев комитеттин жыйынында билдирди. Ал коммерциялык банктар катардагы жаран насыяларда тыкыр көзөмөлдөй турганын мисал келтирип, бирок күмөндүү которуулар болуп жатканда текшерүүгө албаганын сынга алды. Но когда происходят вот эти вот новые преступления в банковской сфере, когда мошенники по кругу пускают перевод денег, от этого определенные проценты дивиденды в виде денежных средств коммерческие банки получают. Почему все это время они ошондой кылмыштар болуп атса дагы внутренний аудит кылбады, внутренний ревизия кылбады? Жана күмөндүү бир учурда эле бир банковский картага студенттикине канча деген миллион сомдор которулуп атканда ошолорду коңгуроо какпады? Вот вопрос напрашивается. А потому что была личная выгода для коммерческих банков. И все ушуну контролдой турган, согласно Конституции, за банковским сектором ким көзөмөлдөйт? Улуттук банк. Ошончу азыр силер интернеттен окудум, сунуштарды көтөрүпсүңөр, жакшы колдойбуз, бирок я склонен считать, надо было пораньше, да? Талкууда депутат Бахридин Шавазов интернет алдамчыларын ыкчам аныктоо үчүн кандай ресурс керектигин сурады. Ошондой эле шылуундар улам алдоонун жаңы ыкмаларын ойлоп таап, укук коргоо кызматкерлеринен бир кадам алдыда баратканын белгиледи. Какие технические? Ички иштер министрлиги жана УКМКга бул санариптик алдамчылык фактыларын тезирээк иликтөө үчүн кандай техникалык жана кадрдык ресурстар керек? Баарыбызга белгилүү болгондой, шылуундар каражатты картадан дароо чыгарып кетишет. Коопсуздукту камсыздоо үчүн силерге эмне керек? Куда поступили средства? Всех сотрудников обучаем. Ички иштер министрлигинде кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча атайын башкармалык түзүлгөн. Ал жерде жаңы кызматкерлер иштеп жатат, алар окутуулардан өтүүдө. Алдамчылык кылмыштарынын алдын алуу жана эскертүү боюнча тийиштүү чаралар көрүлүүдө. Азыркы учурда техникалык каражаттар жетиштүү, кызматкерлер даярдалган. Бирок кырдаалды толук көзөмөлдөп жатабыз деп азырынча айтууга эрте. Идут много со временем. Бизден бир канча адамдар ошол алдамчылыкка душар болуп, кийин укук коргоо органдарына кайрылса, булардан картасынан акча башка бирөөнүн атына түшүп калыптыр да. Бирок барып ал кишиден акчаны алайын десе, ал киши мен ал картаны сатып ийгем, ал менин атымда эмес деп, бирок банкта негедир эски данныйлар калып калган экен. Ошол боюнча Улуттук банк же Ички иштер министрлиги комментарий бере аласыздарбы? Карточкасынан которулган кайсыга баргандар боюнча толук кандуу тергөө амалдары жүрөт. Ошондо такталат. Бул карточканы ошо кеткен силердин биз четинен баштап Национальный банк менен Финразведка менен башка тийиштүү ведомстволор менен толук кандуу текшерип чыгабыз да. Ар бир факт боюнча кайсы карточкага түштү, ал карточканы ким алды, кандай болуп алды деген факттар боюнча жагдайлардын баарын текшерип чыгабыз ал боюнча. Бүгүн транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети банктык жана интернет чөйрөсүндөгү алдамчылык кылмыштарга каршы аракеттенүү жөнүндө чаралар тууралуу токтом долбоорун карап чыкты. Депутат Алиев демилгелеген долбоор тиешелүү мекемелерди шылуундук фактылар тууралуу жогорку кеңешке маалымат берип турууга милдеттендирет. Токтом долбоору азыр сиздер билгендей банктык чөйрөдө аябай көп жаңы мошенничествонун түрлөрү болуп атат. Бирөөнүн атынан рассылкаларды кылып, банковский карточкасынан акчаларды уурдап кетип, ошого токтом долбоорун иштеп чыктык элек. Ежеквартально Улуттук банк жогорку кеңешке отчет берип турсун, бул багытта кандай иш-чаралар жүргүзүп атат. Коммерциялык банктардын дагы бул багытта өзүнүн ички инструкцияларды иштеп чыгуу боюнча башкы прокуратурага, Улуттук банкка, министрлер кабинетине ушу жабыркагандар боюнча жогорку кеңешке кеңири маалымат берсин жана канчалык кылмыш иштери ачылып, келтирилген зыяндар жарандарга толукталды. Комитетте токтом долбоорундагы айрым ченемдерге өзгөртүү киргизүү сунушталып, бирок колдоо тапты. Буга чейин депутат Сүйүнбек Өмүрзаков 2024-жылы IT технологиялар чөйрөсүндө 1658 кылмыш иши козголгонун билдирген. Анын 796-сынын бети ачылган. Алдамчылыктын натыйжасында жабырлануучулар 1 миллиард сомдон ашык зыянга учураганы айтылган. Аклай Кырабаева, регион.